Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Чек жеген ушул фит сатууга чыкты. Биз Кудай кааласа машиналарды бекер тартабыз буюрса. Кайрылы бересиздер. Талант акам өзү бир обзор кылып берсин. Агабыз өзү минген машинасы. Туғандар, Honda Fit сатылып атат. Чыгарылган жылы 2002. Ең мактана турган жери бул Фиттин 1.5 объемда. 1.5. 1.5. 110 аттын күчү бар. Тартышы эми укмуш. Анча-мынча сәл чарчап калган 2-4-төрдүчү. Бир басып алып коесуң. 2-4-төрдү дең а? Комплектация эми буларкы эми базовый болот да, бардыгы бирдей. Мына жеринде 1.5-тердечи, мына жеринде шифтрониктери менен болот. Анан мына ичи мындай ак болот. Анан мындай эмелери, мына жерлер обшивкалары кара болот. 1.5-тикичи. Бул мындай заводдон чыккан 1.5 да. Басылган 1.5 эмес да. Ооба. Мындай штатный магнитола японский өзүнүкү. Алмашкан эмес. Бүтү иштейт. Иштебеген эч нерсе жок туганда. Бардыгы иштейт. Чехолдору бар, мындай атайын чехолдор кийгизилген, көрдүңөр, кара булгарыдан бул жагы мындай. Канча жыл миндиңиз, Талант ака? Былтыр сентябрда алган. Бул менин өзүмдүн атымда. Өзүңүз атыңызда. Бул менин өзүмдүн атымда, тугандар. 1.5, 2002 жылы. 2002, анан 1.5тин мына Fit деген жазуусундагы мына жери да көк болот. Заводской ушундай болот. О, заводской ушундай болот. Ушундай тугандар, мындай мокрый асфальт деп коебуз биздикилер. Серый цветтеги ушундай 1.5 эме Fit дегеним, кечкеле 1.5 деп экен го. Анан мынау лобовойунда трещина жок. Дагы бир мактана турган жери, мен муну өзүмдүн атыма өткөрөрдөчү. Баягы техосмотрдан өзүм өткөнмүн да. Бир сом бербей, ушу мындай эле киргизгенмин. Бардык жагын текшерип, ABS, тормоз бүтүн текшерип, өздөрү эле мындай өткөрүп берген. Лобовойдо трещина жок, мотордун иштеси дың. Анан Мотор өзүнүкү дең а? Мотор өзүнүкү, алмашкан эмес. ГАИге эч кандай пул берген эмесмин. Бүтү өзүнүкү. Ушундай боюнча өттү. Акчасын канча деп атасыз, Талант ака? Акчасын 465 миң. Өзүчү право рульдар сәл баягында болуп калды. 500 миң дейт элем, мен кичине уялып калдым да. Бул боло турганыбы же кандай? Колго тие турган канча? Жагы дагы сүйлөшөбүз. Азыр анан дагы бир эмеси бар. Мен буну эми өзүм баа май алмаштырып жүргөм, эме кылып жүргөм билем да. Мына ушул Фиттердин ушундай жериндечи проблемасы бар да, дайымачы. Бул задний камерасы барбы же кандай бул? Жок, бу жерде ушу мурун. Задний камерасынан бар окшойт эле өзү. Мурун болгон экен да. Койсо болот бирок устанот этип а? Тугандар, мындай май куям кымбат мынакей. Опа. Idemitsu 5/40 деген. Бул где-то 5 миң турабы ушундай, ушу майчы. 5 миң турат, мына 2 жолу алмаштырдым мен. Ар 10 миңде, 9 миңде алмаштырам. Мотор грамм май жебейт, гарантия. Коробкасы титребейби? Коробкасы титребейт, иштеши жакшы. Катушкалар кандай, жакшы элеби? Мощный. Кичине мына жаман жолдо бизде ходовой кичине шырыктап калды. Болбосо ходовойнан дың кылып жасап берем. Короче, любой жагы идеал да бунун машинанын. Кичинечи. Но эми бул Россияда тугандар. Тура. Кичине саргайган жерлери бар. Бул былтыр күзүндө жок эле, мына бир кыш көргөндөн мынтип саргайып калды да. Бирок түктөрү таптаза. Фара родной. Эмелер стеклонун баары родной. Мындай атайын Honda деген литый дискалар менен өзүнүн оригинальный. Мисалы буну биз койгон эмеспиз да. Бүт иштейт, мына аркасы иштейт, суу чачкандары иштейт. Мына освещение номер деп коебу, ушулар иштейт, стоп. Короче, иштебеген нерсе. Пробег канча буну? Пробег родной. Ушунда мактанып коеюнчу. Бул каяктан алдыңыз эле бул машинаны? Муну мен бир жерден бир кыргыз баладан алганмын да. Өтө карап айдаган бала экен. Мен айдаганда алганда 300 миң эле ушуну эле, азыр 335 болуп калды. Эң главный жери от замены до замены грамм май доливка кылбайм. Грамм. Мына ошо Idemitsu 5/40 деген мен куюп жүргөн майды, мурунку эси ушундай май куюп жүргөн экен. Ушу майды куйган болсоңор, вообще май жебейт, иншалла. Жакшы. Анан номериңизди коюп койдум. Ооба. Трал боюнча дагы бир эки ооз айтып бериң эми. Сиз эми көптөн бери трал менен иштейсиз, мен эми реклама кылып жүрөмүн. Ушул видеодо дагы кичине кымтып кетелик. Ооба. Тугандар, Москва-Ош бизде багыттар. Москва-Жалалбат, Москва-Бишкек. Ушундай багыттарда иштеп атабыз. Жол кирелерди өзүңөр билесиңер. Жалалбат Ош жак 30 миң, Бишкек 20 миң. Эң кыйынчылык болуп рубль
эмеден 80ден ылдыйга түшүп кеткенде дагы биз бааны бир кармап бердик. Бир калыпта кармап бердик. Көтөргөн да жокпуз, түшүргөн да жокпуз туугандар. Туура түшүнөсүңөр. Москва, Жалал Абад, Москва, Ош бир жумада 2 жолу кетип атат. Бизде андай үйүп алып, кетирбей, бир жума элди алдап, эртең бүрсү күнү анан мындайда жетип калат деген тема жок. По факту айтабыз. Москва, Жалал Абад, Москва, Ош бир жумада 2 жолу, даже 3 жолу да болуп кетип атат. Москва, Бишкек кээде күндө болуп калат, кээде через день болуп калат, кээде 2 күндө болуп калат. Шүгүр, жакшы. Кандай документтер керек болуп атат? Левый руль кетип атат, российский учет болгон болсо. Правый руль, российский учет кирбей атат азыр, данный момент. Ооба, вообще кирбей атат. Левый руль, российский учет кирип атат иншалла. Транзит кирип атат. Анан Транзитти ошо боюнчадан сүйлөп бериң эле. Мисалы мен могу Москвадан өзүм алдымдан транзит өзүмө чыгардым, барбай калсам, машинаны өткөрүп алган мүмкүнчүлүктөр болобу? Ооба, эгерде мисалы силер өзүңөрдү транзит кылып, өзүңөр ушул жерде калып кетебиз дей турган болсоңор, анда туугандар, ал жактагы тосуп ала турган адамга, акаңарбы, үкөңөрбү, агаңарбы, эжеңерби доверенность жазып салып ийсеңер, ошол киши силердин атыңардан бүт эме ГИБДДдан ишиңерди бүтүрүп берет. ГИБДДда тааныштар барбы? Сопроводительный накладной ала албай калганда Ошто без сопроводительный накладной 5000ге жазып берип аткан тааныштар бар. Эмеден дагы, Жалал Абадтан дагы, муну өзү негизи айтпай эле коюш керек, бирок бар тааныштар. Номерлерди. Жок, могу Москвадан деле дегени муну. Бияктанбы? Биякта тааныштар көп туугандар. МТШ дагы посредник балдар бар, железнодорожныйда тааныш посредник балдар бар, мына Балашкада посредник балдар бар, нар жакта Бутовода бар, Подольскийда бар, любой гаиде тааныш. Нотариустан деле тааныштар бар, а? Нотариустан деле тааныштар бар. Иши кылып бизге чалсаңар, биз любой жака направление берип, ишиңерди бүтүрүп, өтө кымбат эмес, заряжать этпей, жакшы кылып, бизге чейин алып келишиңерге мына өзүбүз сопровождать этип беребиз туугандар. Агабыздын иштерине ийгилик каалайбыз туугандар. Ушул машина сүйлөшөсүздөр, группалар менен таратып коюңуздар. Ушул каналыма дагы подписка болуп койгула. Москвадагы машиналарды кудай кааласа өзүм обзор кылып тартып берейин. Машина сатат элем дегендер мына 1 ай бою бекер тартам туугандар. Чала бересиздер. Ассаламу алейкум. Каналга катталып коюңуздар. Кыргызбай канал дагы бар, Телеграмдан Кыргызбай авто деп аны ачып койгом, агадан катталып койгом аяктан. Жөнөтүп өзүңүздөр элдер менен таанышып, ошол жактан деле сүрөт жөнөсөңүздөр, продажалар болуп турат. Ассаламу алейкум.